Сөз Сурабалдиева Эльвира Жыргалбековнада. Рахмат. Шаардыктардын бир нече маселесин көтөрөт элем, Бишкек шаарынын тургундарыныкын. Бүгүнкү күндө Республиканская Победа көчөлөрүндө 2 гектарга жакын парк бар экен да. Эми 2 парк, ошол 2 паркта Дубовый парк 70 жылдан берки парк, миңдей бактарактар бар. Ушуну мен Бишкек шаарынын мэрине кайрылат элем. Ушул парктын ичиндеги жерлерди жана Ататүрктө болуп туруп сатып жиберишиптир акимдерибиз. Бүгүнкү күндө элдин ортосунда аябай чоң нааразычылык болуп атат. Эчимге бербейбиз деп, миңдеп тигилген бактарактарыбызды Зеленхоздун учетуна бергенбиз дейт. Кайра эле чоңдору сатып салып, аркасында карапайым биздин үнү угулбай калып атат деп чоң арыздар келип атат. Мен буларды эми тынчсыздырып койдургула, эртеси күнү азыр эми бийлик алмашты. Жаңы аким менен жаңы мэр менен барабыз деп ошондой бир мындай кайрылуу кылып койгом да. Бирок буну мэр сөзсүз түрүндө көңүлүңүзгө алыңыздар. Ызы чуу боло турган жер болуп атат да. Экинчи маселе. Бишкек теплосеть, Бишкек горводоканал, Зеленстрой, Бишкек свет деген 4 биздин ишканабыз бар да. Анан Бишкек шаарындагы ошо 1-май көп кабаттуу үйлөрдөгү тургундар кайрылып атат да. Эски 2012 жылдык өкмөттүн токтомуна ылайык ар бир үйдө деген кышында температура 18 градус болуш керек деп. Эми расмий баарына белгилүү. Бирок имарат ичиндеги температураны кышында ченеп келсек, андан да ылдый. Акылары болсо ошол бойдон калып атат да. Эмнеге бул жагына мэрибиз көңүл бурбайт? Акимчилик көңүл бурбайт. Арыздарды жазса баары бери эми карапайым элдин акылары көбөйбөйт да. Инфляция болгону менен акылары бизде мамлекеттик кызматта болобу, жеке ишканаларда болобу көбөйбөгөндүктөн бул мындай чөнтөккө чоң мындай зыян келтирип атат да. Бул жагына мен ойлойм, биздин мэрибиз карап, буну деген бүгүнкү күнгө дал келген температура менен кышында алдын ала азыр жумуштарды жасап, эл менен акылдашып иштейт деп ишенем да. Экинчиси, шаардагы озеленение суроосу да. Мисалы, Горький, Манаса көчөсүндөгү биздин тургундар кайрылып айтып атышат. Мүмкүн бизге артезианский колодецти казып ошактан, каналдын жанында экен, ошактан суу менен озеленение кылабызбы? Ошондо деген Манас көчөсү менен Молодая гвардия, Жаш гвардия көчөсүндө ошондой артезианский колодец менен сугарылат экен. Бизге да ошондой мүмкүнчүлүк бербейсиздерби деп. Үчүнчү маселе, саламаттык сактоо министрине дагы бир рет кайрылат элем. Бизде метадоновая терапия менен дарыланган жарандарыбыз бар да. Ошондо деген Троицкая көчөсүнүн тургундары кайрылып атат. Наркологиянын маңдайында күндө ошол эми метадоновый терапия келген жарандарыбыз элди да кыйнап, өздөрү да кыйналат дейт. Дүйнө жүзүндө бул практика 1 айда 1 жолу метадоновый терапиянын запастары берилет. Кыргызстанда эски совет системасы менен 30 жылдан бери келе жатып, кыйналган элди дагы, жашаган тургундарды да ошактан кууратып атабыз. Ушуну кайра карап көрүшсүн. Рахмат.